Айбике Алтынбекова 5-класстын окуучусу. Ал Элек районундагы Разаков шаарындагы Юрий Гагарин атындагы мектептин алдыңкы окуучуларынын бири. Ал бий иримине келип, ар улуттун бийлеринен тартып, кыргыздын улуттук бийлерин үйрөнүп келет. Аябай көп бийлерди үйрөндүм биякта. Например, Аличанская полка, Хорезм дегендер. Бийлегендин бийлери чагат, движениялар чагат. Анан кийин сахнага чыккандар чагат. Норузда бийледи, Дом культурада, акимиатта, андагы мектептин линейкаларда бийледим. Мен келечегимде бийчи болгум келет. Кыргызстандын мыкты бийчиси болгум келет. Разаков шаарындагы Баластан балдар чыгармачылык борбору 1994-жылы ачылган. Бүгүнкү күндө борбордо 1400 бала билим алып келет. Алар балдардын талантына шыгына жараша атайын иримдерге бөлүп, балдар сабактан кийинки бош убактында ыр, бей, сүрөт тартуу жана кол өнөрчүлүккө кызыккан балдар тарбияланышат. Баластан балдардын чыгармачылык борбору ушул райондун аймагындагы балдарга эстетикалык тарбия беребиз, ошондой эле аларды кесипке багыт беребиз, бош убактыларын маңыздуу пайдалануусу үчүн өнөрлөрдү үйрөтөбүз. Эл аралык конкурстарга катышкан окуучуларыбыз бар, биринчи месталарды алган. Ал эми республикалык сынактарда биринчи орунду алган окуучуларыбыз бар. Кече жакында болуп өткөн мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам кароо сынагында дагы биздин вокал кружогунун окуучулары, сүрөт ириминин окуучулары биринчи орунду алышып, азыр республикалык турга жолдомо алышты да Бишкекке. Ооба, Разаков шаарындагы мектептерден келип окушат да бизде. Анан биздин базадагы мектептерде дагы иримдерибиз бар. Башка мектептерде, мисалы үчүн Арка айылында бар, базадагы кружокторубуз бар ал жакта. Жыл бою биз 2-3 жолу жүргүзөбүз, мониторинг жүргүзөбүз. Ошо ата-энелердин каалоосу, окуучулардын каалоосу боюнча иримдерди ошолорго жараша ачабыз да. Биринчи позициясы, экинчи позиция, үчүнчү позиция. Зарбия Анаркулова 10 жылдан бери борбордо эмгектенип, атайын бий курстарына өтүп, азыр балдарга сабак берип келет. Анткени балдарды бий аркылуу тарбиялагуу болот. Бийлеген балдардын ден соолугу чың болуп, башкалардан айырмаланып турат дейт жетекчи. Балдарымдан сырткары мектептен сырт хобби катары келгендер бар, ден соолугу үчүн келгендер бар. Ата-энесинин кызыгуусу менен, өздөрүнүн кызыгуусу менен келген балдар бар. Биз бул жерде балдарды конкурстарга, райондук конкурстарга, областтык конкурстарга, андан сырт мен Кыргызстандыкка катышып жүрөбүз. Анан райондо кандай майрам кечелер болсо, ошолорго выступать эткенге жардам берип жүрөбүз. Келген балдардын биринчиден ден соолугуга пайдалуу, бул жерге келген балдардын. Андан сырт өздөрүнүн осанкасына пайдалуу, өзүн алып жүрүшүнө пайдалуу. Анан сахнага, элдин алдына тартынбай чыкканга дагы жардам берет. Мен окуучуларым көбүнчө мен Кыргызстандык экендигиме катышып жүрөт. 2 окуучум мен Кыргызстандыкка республикалык тургуна өттү. Бир окуучум былтыр пандемияга байланыштуу өтсө дагы, бирок 14 кичине курак үчүн республикага бара албай калды. Баластан балдардын чыгармачылык борбору элеттеги балдардын талантын арттырып, аларга эстетикалык жактан тарбия берүүдө чоң роль аткарып келет. Борбордо тарбияланган балдар райондук областтык фестивалдарга катышып, алдыңкы орундарга жетишип келет.